Taksi ayдайын мисалы. Ниет кылайын, элдин алысын жакындатайын мен. Бирөө тойго шашып баратат, бирөө атасынын зияратына, бирөө ооруганын зияратына, таксиге зарыл болбосо эч ким отурбайт. Ошолордун не кылайын, кызматын кылайын, акымды да калайын. Болду, жакшы ниетте. Жеткизейин элдерди. Калып калган буюмдарын алып барып берейин. Берекелүү болот. Сиз менен барган адам разы болот. Демек, мамилебизди оңдойт. Кайсыл кесип ээси болбойлу, айырмасы жок. Айтыңыз, чекеден кайсыл кесип болсун, айырмасы жок. Ошону не кылалы, түздөйлү. Биз бирөөдүкүн айткандан чарчабайбыз да. Туура эмес, соодагерлер туура эмес, эмелер дыйкандар туура эмес. Өзүбүздүн кесипти карап көрөлү. Мен кесибимди туура аткарып атамбы? Пенсияга пара берип туруп, пенсиямды жогорулатып чыгып алганмын өзүм. Ошол жогорулатып алганым, ошол харам, ошол элдин акысы. Пенсия чыгып атканда отурган жердеги адам не деди? 5000 сом берсең, сени 4000 эмес, 6000 менен чыгарамын деди. Ошол 2000 меники эмес да ошол. Ошого киреше, бир тыйын кирешени, бир тыйын чыгашаны көзөмөлдөө бул дин. Эми заман ушундай жок, заман эч кандай эмес. Заман бул мени менен сиз. Күн, ай, жер, асман бузулбайт. Биздин мамилебиз бузулат да. Бүгүн биз эмнеден кыйналып жатабыз? Доктор жоктуктанбы? Соодагер жоктуктанбы? Жок. Доктор бүгүн машалла Кыргызстанда 100 000 адамга 200 доктор бар. Доктор жетет. Кара-Балта шаарында 200 доктор бар. Эмнеге биз больницага барсак да кыйналабыз, базарга барсак да кыйналабыз? Себеби бүгүн диндар доктор жок, аз. Диндар соодагер жок, аз. Ошондуктан биз базарга барсак мотор устук берген машина сатып алып жатабыз, докторга барсак жок ооруну дарылап жатабыз. Имандуу доктор болгондо эмне дейт эле? Бул сиздики дарылай турган оору эмес, кичине жатсаңыз өтүп кетет бул дейт эле чын-чынында. А мен сизди бир оору катары үйдөн чыкканда менден элге пайда болсун деп чыккан эмесмин да. Сиз өткөрүп салыпсыз сиз. Но дарыларды алып келиңиз. Себеби мен мамиле динини үйрөнгөн эмесмин да. Мен намаз окуймун, болду. Менде мамиле дини деген жок, киреше ар бир сом адал болуш керек деген диним жок менде. Ошон үчүн сиз кыйналып атасыз, мага окшогон доктордун жанына келип. Мен ушундай милициямын, кылбаган күнөөңүз үчүн камайм сизди. Эмне үчүн? Мен намаз окуйм, бирок менде мамиле дини жок да. Мен ажыга барып келген соодагермин, бирок мен сизди алдап туруп мал сатам, алдап туруп машина сатам. Эмнеге? Себеп мен мамилени түздөгөн мусулман эмесмин да. Ошон үчүн кыйналып атабыз. Ошого эмне кылайын? Башкаларды айта албайбыз. Өзүбүз түздөйлү. Мен түздөйүн. Ар бирибиз ушул жерде отургандар бир кесип ээсибиз. Же биздин балдарыбыз бир кесип ээси. Эмне кылалы? Кесиптерибизди түздөйлү. Ниетибизди түздөйлү биринчи. Адал рызкы табайын бир, менден элге пайда жетсин. Аллаху акбар. Канчалык бактылуу инсан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Хайрун нас", адамдардын ичинен эң жакшырагы таң атканча тахажжуд окуганы антип айткан эмес. Адамдардын эң жакшырагы 12 ай орозо кармаганы деген жок. Адамдардын эң жакшысы жыл сайын ажыга барганы деген жок. Эмне деди? Майян фаун нас. Кимден адам затына пайда жеткен болсо. Машина баарыбызда бар. Машинеңизге 1-2 литр суу, 1 литр бензин, 1 кычкач, 1 отвертка, 1-2 метр зым, 1 чака, 1 демке салып коюңуз бул бурчка. Эмне ниетте? Жолдо бирөө токтоп калган болсо, суу керек болсо суу, бензин керек болсо бензин, прикуривать керек болсо зым, отвертка керек болсо кычкач, бүт баары менде бар деген ниетте машина айдап баратсак, биринчиси Аллах сизди эч качан жолдо калтырбайт, муктаж кылып. Бир, экинчиси сиз бүткүл элге пайда жеткизген адам болуп саналасыз Аллахтын астында. Азыр жолдо бирөө токтотосуз, токтоп калдыңыз, биринчиден токтобойт, экинчиси токтоду. Кычкач барбы? Отверткачы, бир зымчы, прикуриватель, бензин, суу. Эчтеке жокпу? Эчтеке жок. Сиз үйдөн чыкканда мен бир адам затына пайда берейин деген адам эмес экенсиз сиз. Биздин машинеде эчтеке жок азыр. Салып коелу. 200 сом турат прикуриватель. Предохранитель 15 сом турат экен. Предохранитель салып кой. Мисалы. Суу, баклажка бекер.
Benzin 100 so'mga 1,5 litr. Misal. Niyet emne büröөгө kerek bolup kalsa beremin. Allahu akbar. Allah sizdi uşunday korgoyt, siz köçöde kalbaysiz. Benzini jok, suvu jok, maşinеңiz kaynap kalbaysiz köçöde. Nege? Sizin niyetiniz hiç kim köçöde kalmasın degen niyette жүрөсүz. Elestetiңiz, toktаттı bürö. Bayke su barı var. Benzin tükep kaldır, ikisinde benzin de var. Prikurivet kılıp olayın, prikurivetil de var. Kanday suyuna dal adam, karangı tünde köçöde kalgan adam, sizge emne berет, namaz okubasa dagı batasın berdi, oşon duası ötö. Sebebi Allah aytkan, jabırkagan adamdын duasını kabul kılam, kapır bolsa da деген. Biz андай kılbayız o. Oşon üçün dinde imaniyat menen ibadat eki bölügü ança mınça hareket bolup jatat, bирок muamalatda начар. Şo бүгүnkү сабагыбыздын мазмуну muamalat эле. Мамилени оңдоодо пикир кылары бар. Барыбыз ойлонолу, эми кесипти түздөш керек, ниетти түздөш керек. Бай болоюн деп ниет кылбаңыз. Байлыктын пайдасы жок. Себеби жетпейбиз дагы. Азыр шарият боюнча бардыгыбыз байбыз. 35 миң сом барбы бизде? Бар. Бай экенбиз да. 35 миң сом нак акчасы болгон адам бай. А кедей ким? Эртең менен жеди, кечки тамагы жок адам кедей. Биз көчүп көрөлүчү, бир канча фура болот экен жүгүбүз. Ошон үчүн биз барыбыз байбыз. Болгону мына жер тойбой атат да, бул жер тойбой атат да. Мына кедей. Биз байбыз Аллага шүгүр. Ошон үчүн кесиптерибизди, аласа береселерибизди, карыз насия, аманат, сөз, ваадаларыбызды ушундай бекем туруп үйрөнөлү. Ошонун аты дин. Ошонун аты мусулман. Аллах Таала бардыгыбызды мамилесин түздөгөн мусулмандардан кылсын. Карыз албай турган же алса убагынан мурда төлөй тургандардан кылсын. Убадасын, намазындай парыз деп билгендерден кылсын. Аманатты иманындай сактоочулардан кылсын. Аллах Таалам бизди адал кесип насип кылсын. Эң акыры барыбызды Аллах Таалам элге пайдасы жеткен инсандардан кылсын.